Нургазы эмне эсөө ойлонуп калды да санап тургандар. Не тартышты эле билбей калдым акыркы күндөрү. Москвада каждый третий таксили блогер болуп кетиптир го бүт эле. Комфорт плюсы деле жүрөт, экономия деле жүрөт, башкасы деле жүрөт. Не тартышты эле билбей ойлонуп калдым акыркы күндөрү. Элдин баардыгы блогер болуп кетиптир деп. Анан кийин бир силер менен бир ой бөлүшүп, пикир бөлүшөйүнчү деп видео чыгарып аткан тугандар. Мындай идея болсо, Нургазы мындай тартчы, аны тартпайсың, мындай тартпайсың деп турган болсоңор, обязательно комментарийге жазгылачы. Мындай эгерде реализовать эте турган комментарийлерди жазсаңар, мен ойлонуштуруп көрүп туруп, анан кийин эгерде туура келсе, ошол жөнүндө видео тартайын тугандар. А то такси уже көбөйүшүп кетиптир. 10 чакта бир немелер болуп кетти окшойт, блогер таксилер тугандар. Ошондой болуп кетиптир. Ладно, немеңер комментарийиңерди күтөм. Азыр мо Бери таксинин 2 точкасына келип калдым тугандар. Машиналар келип калды, Нургазы балдарга көрсөтчү кетчи дегенден келдим эле. Азыр машиналарды бир сыйра көрсөтөйүн дагы. Анан кийин дальше видеону уланталы тугандар. Карап тургула, эгерде кимге машина керек болуп турган болсо, номерлерге чалып келип алып кете бересиңер тугандар. Так, тугандар, мынакей Солярис келиптир. Общий 7 машина келди дейт. Дагы жаңы состояниясын бир көрсөтүп коёюн силерге. Состояниясы өтө зыңк экен машина. İçin bir gösterip koyun, kamera состояние ekibine geldi. Комплектацияда полный окшойт. Мен мында экран көрө эле келем көбүнчү. Мультируль, так, сет дейт, круиз контроль да бар экен даже бул машина. Вообще бомба экен, но тряпочный салон экен. Мен буларда кожа деле көрүнөт, Соляристерде ачыгын айтканда. Так, бир 3 эконом, bir комфорт, 2 комфорт плюс бар экен, bir Camry, bir Optima. Так, Наки Rapid. Rapid-та вообще. Rapid-та бомба экен, вообще таптаза экен иштери. Комплектациясы, конечно, мультирульдары көрүнбөйт. Бирок состояниясы өтө жакшы экен. Rapid. Көрдүңөр, кеттик эми. Camry'ге кеттик. Мынаки мол Camry экен. Обычно кожаный эмес экен салондор, бирок ничего. Таптаза. 103 000 пробег дейт. Пробег 103 000 экен. Вообще шикарный. Таптаза, полностью химический болгон. Вообще шикарный экен. Мультируль, круиз контроль буларда бүт бары бар. Нар жакта бир Элантра турат. Элантранын состояниясы. Элантрада круиз контроль бүт бары бар экен. Элантрада шикарный комплектацияда экен. Анча-мынча немелерде жок го, комфорттордо. Круиз контроль. Че барбы, че мен билбейм да. Состояниясы мощный экен. Ошондой көрсөтүлгөн номерлерге бүт чалып сурап биле бересиңер тугандар. Бүт маалыматтарды айтат, адрестер кайерде экенин айтат, келип ишти кыла бересиңер. Ийгилик анда баарыңыздарга. Так. Экинчи заказды алып келдим тугандар. 15 минут 50 секундта келдим. 630 рубль болду. Экинчи заказ болду. Жана биринчи заказ кылдым эле. Таксистер көбөйүп кетсе да анча билинбейт эле. Блогерлер көбөйүп кетсе жаман билинет турбайбы? Аяк тарабы блогер болуп кетти. Бүт эле таксини тартып атканда, билбейм, жана такси Майбахе деген чыкканда, орустардан эч ким чыкпады эле, что-то. 10 чакты блогер болуп кетти окшойт. Бүт баары эле таксини тартышат. Ошого жакшы бир сунуш айтсаңар, неме кылып көрөйүн. Машиналерди тюнинг кылып тартсам бекен деп ойлоо келип атат. Жанагынтип машиналерди обклейкалап, тюнинг кылып, нар жак бер жактарын жасап, башка машиналерди алып, кандай дейсиңер ошого? Короче, курсак ачып кетти. Макдональдс иштеп калды эле. Аны шам-шум этип чыгайынчы. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, капучино маленький. 3 крылышки. Крылышек нету. Стрипсы есть? Да. 3 стрипсы. 1 чизбургер. И соус кисло-сладкого.
Все, спасибо. Капучино, джингл, крепкий. Макдональдстагы эптеп курчтетип кетти да. Да, с капучино. Все, спасибо. Ничего странного. Чизбургер. Линиядан чыгып койбодум эле. Бир нерсе жеп отурайын дегенде заказ түшүп калчу да. Бүгүн только комфорт плюс менен көрөйүнчү, кечке кандай болот экен. Бүгүн канчанчы күн болуп калды? Бүгүн среда, короче. Гаражды көрдүңөр а туугандар, тонировка, обклейка, бренд, аны муну болсо бара бересиңер, кийинки көрсөтүлгөн номерлерге чалып. Буюрса жакында да бир 10-15 күн ичинде химическада киргизип коебуз туугандар. Кымбат эмес, именно ушу биздин кыргыздарга бап кылып химическа кылып коебуз. Дегенге такситтер көп көрөм, зенелар аябай кирип жана башка болуп жүрөт, ошон үчүн. Короче, Макдональдс мурдакы соустарынан бери бүтүп сатып атат экен, остатокто калып калганча. Вкусная точка деп соустарына жазбай калыптыр. Ириштеринде да эч нерсе жок. Без логотипа, без ничего. Пакеттеринде дагы. И могу жеринде Макдональдс дегенин знактарын монтип, ар бирин фломастер менен өчүрүп атат экен, чорный менен, короче. Эптеп тирлик кылып атат экен, короче. Здравствуйте. Üçüncü zakazdan koydum. Tamamdır. 17 minutta. 504 ruble oldu. Так, туганда 28 минутта келдим. Закрыт. 905 рубльге жатты, 25 минутта. Перевозка животных деп аласыңарбы силер? Перевозка животных деп заказ түшүп калды. Анан кийин перевозка животных нормально кошуп берет экен. Бир 2 жолу алып барып аттым эле. Вроде нормально болот. Иттер жакшына чыгып эле мындай жанагындай немеси менен чыгып. Анан кийин бир күн эле бир орус чыкты эле кичинекей кандай кити менен. Чыгып эмнеде ойнолоктоп эле бир нерсе кылып атты эле. Көрсө жана бүт жүнү түлөп аткан ит экен да. Караса бар жок кытышып, сүйлкөнүп аткан экен. Түнү билбеппин. Эртең туруп эле машинаны карасам, бүт бар жок жүн го. Ошондон кийин экинчи жана перевозка животных алмаштырган болдум. Кыргызстанда жүргөндө эсе үнүн сагынып калгандырсыңар. Яндекстин Кыргызстанга кетип калганда анчамча чыңгыраган үнү кузуп коеюн. Так, сразу да түшүп калды, кудай жамгап. Только комфорт плюс кылып атам. Вы приехали. Маршрут перестроен. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 35 минут. Туугандар, азыркын айтсам ишенбейсиңер. 5000 чай таштап кетти. Ай, негдрай. Брат, от души приехал, уктап келди, кайбира окшойт. О, немеден алып келдим? Войковскийден. Кайрылы ылдый, короче, юго-запад жака келип калдым да. 5000 таштап кетти. Ушо биягы без наличка экен эле.
Düşü bıraktık держись деп. Ой, неңді үйге кете береді оқшай ма? Ёбаны, даже белді астына эле экен bu акча. Мен райым бай болсоң да ушундай окшойт. Кетип калайын үйгө. Так, заработок канча болуп калыптыр? Заработок 3688, 7 заказ обедтен бери. Saat 1'lerde başladım okşaydı. Saat 5'ten 59, saat 6 oluptur. 6 saatte 6 saatte koyaydı. 6 saatte 3688. İşte çay 5000. Вот это поворот болду го бүгүн. Көптөн бери ишке чыкпай бүгүн эме болгонго. Удачный клиент тополуп калды окшойт. Кеттик эми дальше көрөлүчү, жакшы болуп калса кичине иштейин. Оңго така коюн хотя бы. Center'den daha bir zakaz alıp geldim. Stragino jaka çıkıp aldım. 59 mut oldu. 1195 rubl oldu. 1195 rubl. Нормальный oldu. Akıllı zakaz. Saat 8 bolup kaldır. Kechki saat 8 to'g'anlar. Zarobatni ko'rsatayinda. Manaki 5000 bo'ldi. Ertemenen de endi saat 1'de başlagam. Kechki saat 8gacha 5000, 9 zakaz. 9 zakaz 5000, janagı 5000 çay. Şu men to'g'liq 10036 rubl bo'ldi da to'g'anlar bugun. 1000 so'mlik benzin qo'ydim ele. Jarımdan ko'rag'ini işledik. Algan ketip qoldi. Shunday to'g'anlar. Yeni videoda görüşürüz anda. Kanalga kattalıp, parkka ulanıp, plyonka, tonirovka anımını gerek bolsa garajga öğrensеңер to'g'anlar. Ийгилик барыңыздарга.